21-кылым интернеттин, социалдык тармактардын дегеле виртуалдуу жашоонун доору. Азыр элдин өзгөчө сүймөнчүлүгүнө ээ болгон социалдык тармак бул Instagram болуп саналат. Биздин өлкөдө да Instagram менен активдүү колдонушкан 100 миңдеген жазылуучулары бар инста жылдыздар арбын. Алардын көпчүлүгү ырчы, актриса же журналисттер болушса, кайбири жөн гана жазылуучуларды топтоо үчүн аракеттин үстүндө жүргөн адамдар. Бүгүн биз да таңшоола берүүсүнүн ою боюнча инста жылдыз наамына татыктуу колдонуучулар менен тааныштырабыз. Өзүнүн 658 миң жазылуучусу бар. Фотомодель жана жөн гана жакшынакай кыз Айжан Асемова биринчи орунда. Анын жазылуучуларынын катарын бир гана кыргызстандыктар эмес, коңшулаш өлкөлөрдүн жаштары да толуктайт. Айжандын айтымы боюнча ал жаштарды өзүнүн сүйкөмдүүлүгү жана сапаттуу сүрөттөрү менен арбайт. Ал эми ырчы айымдардан Анжелика Бекболиеванын инста досторунун саны 613 миңдей. Ырчы айымдын үй бүлөсү менен катар чыгармачылыгы дагы Instagram колдонуучуларына ар кандай талкууларды жаратат. Жаш кыздардан артта калбай, күн сайын кызыктуу сүрөттөрү жана видеолору менен бөлүшүп турганы анын күйөрмандарын кызыктырат. Анжеликадан кийинки инста жылдыз бул Элдана Сатыбалдиева. Ал Кыргызстандын алгачкы вайнерлеринин бири. Ал 2016 жылы өзгөчө популярдуулукка ээ болуп, жада калса душмандары баракчасын жаптыртууга чейин барышкан. Ага карабастан Элдана азыр да хоббисин улантып келет. Пока вообще ничего, а ты? Это что за съестное? Миш. Господи, это что, кровь? Не похоже. Реально? Андан кийин жаштардын сүйүктүү баракчасы ОМКС. 1 миллион кыргыз окуялары деген аталыштагы бул баракча жаштарды кызыктуу жашоодон алынган окуялар менен өзүнө тартат. Бирок бул баракчанын түзүүчүсү ким экенин алар жашырып келишет. 5-нчи орунда өзүнүн 506 миң жазылуучусу бар ырчы айым Асель Кадырбекова турат. Анын жазылуучулары Аселдин кийинүү жана боёнуу стилине кызыгышат. Анын жеке баракчасынан тышкары күйөрмандары жүргүзгөн фан баракчалары дагы арбын. Интернет айдыңында дагы активдүү отурган жылдыздар көп. Алар Инстаграмды кандай максатта колдонушат экенин Айдана Декадан сурап көрүүнү чечтик. Бир күндө негизи эң аз дегенде бир сүрөт болот. Сөзсүз бүгүндө киргизип турушум керек. Эгерде популярдуу болом десе, эгерде бир адамдарга силер кумир болгоңор келсе, анда сөзсүз түрдө жакшы пайдалуу нерселерди киргизиш керек. Анан сөзсүз селфилер сулуу болуп түшкүрө, жылмайып түшкүрө эң негизгиси. Ал эми калың журтка тамашоочу болуп таанылган Зияш кечээ жакында Инстаграмда жаңы суроо-жооп түрүндөгү кичи программасын ачып, көпчүлүктү кызыктырууда. Бул Инстаграм бул менин экинчи баракчам колдонуп жүрөм. Сиздер айткан идея бул мен бутумду съемкага барып, бир аз чыгарып алып, анан үйдө жатып, аргасы кинолорду көрүп, баягы адам баласы үйдө жатканда зерегет да. Анан зериккен анан бир жаңы бир нерсе алып чыгайын деп үйдө жатып зеригип, ошол онлайн жылдыз деген программаны пародия түрүндө кысача 1 мүнөттүк эмелер чыгарайын деп, өзүмдүн маанайымды көтөрүш үчүн дагы, башка бирлердин дагы маанайын көтөрүш үчүн ушул программаны ойлоп чыгарып койдум. Эми бул менен чектеп калбастан, ошол телевидение аркылуу дагы бир кысача бир юмор сыяктуу ачып койсом деген дагы пландарым бар. Инста айдыңында акыркы убакта Азык Симсон аттуу колдонуучу пайда болду. Ал өзүнүн музыкасы жок ыр деген видеолору менен таанылып, кыска убакыттын ичинде актуалдуулукка ээ болду. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Music off деген бул, то есть клип без музыки деген бир идея келген. Ошол идеяны жаратып, анан Instagram ошону менен меники подписчик койду да. Мен башында ошол видеону көрүп алып, мен таң калгам да, бул кандай кылып жасап атат. Балким программа бар, ошол немени салып туруп, мисалы ырчын клипин салып туруп, сразу алып салат полностью голосту депчи. Көрсө андай эмес, ар бирин ручной жасап чыгат. Досумдукун жасап туруп, Instagramга акырын киргизип көрдүм, 1 мүнөт кылып, анан ошол жактан кетти.
негизи просмотр меники Инстаграмда ошол убакта деген бир видеом бир 300 200 жетчү да, ошо 200 300 болсо мен сүйүнчүмүн, 200 300 болду депчи. Анан Асконукун кылгандан кийин бир күндө эле 5000 просмотрга жетти. Өзүм таң калдым да, значит ушул теманы акырын алып кетиш керек экен депчи. Азыр биз социалдык тармактарсыз өз жашообузду элестете албай калсак дагы, алардан пайда абдан эле көп. Айтайын дегенибиз, жогорудагы колдонуучулардын кээ бири элге жагымдуу жана позитивдүү маанай тартууласа, кайсы бир деңгээлде мотивация дагы берип келишет. Айтурган Айбек кызы, Самат Исмаилов, НТС таң шоула.